Биометрикалык маалымат аркылуу таза шайлоо өткөрүү мүмкүнбү? Ооба, мүмкүн. Эгер биометрикалык шайлоонун бардык талаптары аткарылса. Бул ыкманын өзгөчөлүгү шайлоо учурунда мурдагыдай административдик күчкө салып, бюджетте иштеген миңдеген адамдарды шайлоо участоктарына кайра айдап кирип, 10 миңдеген студенттерди каруселге салып, Бишкекти 5 айлантуу деген жокко чыгат. Бирок депутаттык мандатка ат салышып жаткан саясий партиялар жөн отурган жок. Алар шайлоочулардын добушуна ээ болуу үчүн түрдүү ыкмаларды колдонуп жатышат. Алардын орчундуларына кайрылсак. Биринчи, шайлоочунун добушун түз сатып алуу ыкмасы. Бүгүнкү күндө партиялар шайлоочулардын ар бир добушуна 1000 сомдон 3000 сомго чейин убада беришсе, бул көрсөткүч шайлоо күнү 5000 сомго чыгышы мүмкүн. Серепчилердин пикиринде добушту аталган суммага сатуу бул өзүн ошончого баалоо дегенди түшүндүрөт. Добушун саткан өлкөнүн жаранына караганда көчөдөгү денесин саткан сойкулар өздөрүн кымбатка баалашат. Анда салыштырып көрсөк. Айталы 5 жылга шайланган депутат жарандын добушун 5000 сомго сатып алды. Бул сумманы 5 жылга бөлсөк, күнүнө 2 сом 73 тыйындан тиет. Ал эми катардагы сойкунун бир күндүк кирешесин эсептесек, ал саатына орточо эсеп менен 2000 сом алат. Бир күндө 3 кардар тейлей турган болсо, күнүнө 6000 сомдой накталай акча табат. Жанагындай сөздөр албетте жүрүп атат, баягы сатып алуулар болуп атыптыр, мынча сомго чыгып кетиптир деген сөздөр жүрүп атат. Бирок бизде азыр мындай түздөн түз ошол мисалы добушту сатып алыптыр, тигил адам бул адамга мынча сом бериптир деген мындай тикелей далилдер азырынча жок. А дегенде эле ошо шайлоо күнү белгиленген убакыттан тартып эле ушу биздин жарандарыбыз аң сезимдүү шайлоого барса, өздөрүнүн добушун сатпаса, себеби деген ошо добушту сатып алып келген депутаттар андан кийин 5 жыл отуруп алып, кайра өздөрүнүн добушун сатышат. Тигил же бул мыйзамды колдоп коюш үчүн дагы акча алышат, же болбосо тигил же бул кызматка баягы өз адамдарын коюш үчүн дагы бир адамдан акча алып туруп ошону коюшат. Ал канчалык деңгээлде баягы кесипкөй болот. Ошол тармак канчалык ошондон кийин баягы жабыркайт. Экинчи, жең ичинен сүйлөшүү ыкмасы. Экинчи ыкма көбүнчө кезектеги өтүүчү парламенттик шайлоого мүнөздүү. Көпчүлүк партиялар шайлоочулардын добушуна ээ болуу үчүн балдар аянтчаларын салып, жолдорду куруп, көчөлөрдү жарык менен камсыздап, муктаждарга ар кандай материалдык финансылык жардам көрсөтүү менен алектенип келишет. Схеманын арифметикасы жөп-жөнөкөй. Турак жай комитети же район активдери менен партия өкүлдөрү алдын ала көздөшкөн бейформалдуу жайдан жолугуп, мисалы кафе-ресторандардан. Андагы чыгашалар кимдин чөнтөгүнөн кетет, ал айтпаса да түшүнүктүү. Мына ошол жолугушууда кандидат жарандардын көйгөйлөрүн угуп, ошого жараша жардам көрсөтө баштайт. Албетте кандидат короткон чыгашасынын баарын шайлоодо добуш менен компенсациялайт. Мисалы балдар аянтчасы курулуш материалдар жана анын куруп берген куруучулардын кызматы менен орточо эсеп менен 30 000 сомду түзөт. Партия 30 000 сомго балдар аянтчасын салдырып, болжол менен 50 жарандын добушуна ээ болушу мүмкүн. Жыйынтыгында депутатка талапкер ар бир шайлоочунун добушун балдар аянтчасын салып берип, 600 сомго сатып алган болот. Арзан курулуш материалдар менен салынган сапатсыз балдар аянтчасы көпчүлүк учурда 1 жылга жетпей жарактан чыгат. Ал эми свет, жол көйгөйлөрүн чечип, добуш алууда да болжол менен ушундай эле эсептөөлөр чыгышы мүмкүн. Кыйыр түрдө бул деген добушту сатып алууга кирет. Бул эмес атүгүл жанагы айттарда буга чейин мисалы үчүн жанагы үгүт иштерине уруксат бериле электе эле мисалы элдер деген ошо талапкерлер партиялардын же болбосо тигил же бул партиянын өкүлдөрү барып туруп элдерди чакырып, чай берип, же болбосо ошо ооз ачырып, ошонун бардыгы тең эле кандайдыр бир деңгээлде кыйыр түрдө бул деген добушту сатып алуунун бир түрү. Биз бул туурасында коалиция мындай билдирүү жасаганбыз. Биз өзүбүздүн пресс-конференция бергенде баягы узак мөөнөттөгү байкоочулардан биз отчетторду чогулттурабыз да. Анан ошентип чай бергендери дагы бул дагы баягы добушту сатып алуунун бир түрү деп биз маалымат кылганбыз да. Үчүнчү, шайлоочуларга кысым көрсөтүү ыкмасы. Коомчулукта парламент байлар үчүн деп бекер айтылбаса керек.
басымдуу кандидаттардын бизнестери, тааныш билиштери жана капчыктары калың экендиги эч кимге жашыруун эмес. Мисалы, айрым партия мүчөлөрүнүн ишканаларында ондогон, айрым учурда жүздөгөн катардагы карапайым жумушчулар эмгектенишет. Тажрыйба көрсөткөндөй, ишкана ээлери өз жумушчуларына тигил же бул партияга добушун салууну буйрук кылышат. Анысы аз келгенсип, ар бир жумушчуга 5-тен 10го чейин добуш таап бересиң же жумуштан четтетип салам деп коркутушат. Алалы, чакан 5 адам эмгектенген ишкана. Анын жетекчиси ар бир кызматкерине 5-тен добуш чогултуусун талап кылат. Натыйжада 25 добуш камсыз кылынат. Эскерте кетсек, ишкана канчалык чоң болгон сайын добуштун саны да көбөйө берет. Эмгек кодекси боюнча жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосунда сөзсүз келишим түзүлөт. Ал келишимде эки тараптын укугу так жазылган. Анда жумушчунун конституциялык милдетин басмырлоочу, ага кысым көрсөтүүчү кадамдар мыйзамга каршы келет. Эгер катардагы жумушчу мыйзамга карабай, шефинин көңүлүнө карап, жумуштан айдап жибербесин деген коркуу сезим менен өз добушун берсе, шайлоо өткөндөн кийин шефи аны жумуштан четтетпейт деп ага эч ким кепилдик бербейт. Бул административдик ресурстун бир түрү. Бийлик тарабынан болобу же ошо ар бир талапкердин өзүнүн бир кандайдыр бир кол алдында иштегендерди мажбурлоо, бул деген административдик ресурстун бул түрү. Эң негизгиси биздин мыйзамдарыбыз эң жакшы жазылган. Эгер ошо мыйзамдарыбыз жакшы аткарылса, ар бир адам тарабынан сыйлап, ошо ар бир адам мыйзамды сыйлап туруп, мыйзамга карата иш кылса, мыйзам түрүндө иш кылса, анда биздин укугубуз деле корголгон. Мисалы үчүн, добуш берүү бул купуя, сыр. Мен кандай добуш берем, ал деген мен добуш берип аткан учурда эч ким келип менин үстүмөн карай албайт, эч ким келип мени текшере албайт. Ошондуктан добуш берип атканда өзүнүн аң сезимине, өзүнүн жүрөгүнө, өзүнүн орусча совесть деп коет эмеспизби, ошонусуна жараша добуш бере берсе болот. Мамлекеттин эртеңки келечегин чечүүчү парламенттик шайлоого саналуу гана күндөр калды. Бул күнү эртең мамлекет башына кимдер келери аныкталат. Бакубат, бирдиктүү жана күчтүү Кыргызстанды куруу биздин асыл максатыбыз. Андыктан ар бирибиз 4-октябрда жарандык милдетибизди аткарып жатып, акыл калчап, мамлекетке чын дилден күйгөн инсандарга добуш берсек.